Бишкекке жакын жердеги көлмөдө калкып жаткан жансыз дене табылды. Учурда бул окуя боюнча ички иштер кызматкерлери иликтөө иштерин жүргүзүшүүдө. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү куралдарды жана ок дарыларды үйлөрүндө жашырып жүрүшкөн. Мындан тышкары 15 мейиздүү бычак табылганы да ырасталды. Садыр Жапаровдун жолугушуусун сындагандардын саны көбөйүүдө. Президенттик шайлоого карата даярдык тымызын башталдыбы? Калктын саламаттыгынан да маанилүү маселе эмне? Туркиянын Измир аймагындагы зилзаладан көз жумгандардын саны 98 адамга жетти. Ал эми жабыркаган жарандардын саны 1000ге жакындады. Кулаган имараттын ичинде айрымдары тирүү калган. Алардын арасында жаш жеткинчек куткарылды. Доллардын кыргыз сомуна карата курсу өйдөлүп кетишине ага суроо талап күчөгөнү себеп болууда. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда доллар 13 сомго чейин кымбаттады. Бүгүн Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо өтүп жатат. Айрым ири шаарларда президенттик шайлоодон кийинки элдик толкундоолордон корккон ишкерлер дүкөндөрүн бекитип жатышат. Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур телеканалынын жаңылыктары жана мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы? Бишкекке жакын ГЭС-5 аймагындагы көлмөдөн 40-45 жаштагы эркек кишинин сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Кечээ 2 ноябрь күнү кечки саат 7-лерде милиция куткаруучуларга Ала Мүдүн районунун Дачна айылындагы ГЭС-5 көлмөсүндө эркек кишинин сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат беришкен. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 1-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кызматкерлери барып, маркумду суудан чыгарып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош шаарында кылмыштуу топтун 23 мүчөсүнүн жашаган жерин санкциянын негизинде тинтүүгө алып, курал жарак тапты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Тинтүүнүн жыйынтыгында АК-47 үлгүсүндөгү 2 мылтык, 12 мм калибрдеги ТОС-34 маркасындагы 2 көзөнөктүү 1 мылтык, оптикалык мээлегичи бар 1 мылтык, белгисиз маркадагы колго жасалган мылтык, ТОС-16 маркасындагы 1 мылтык, 2 травматикалык тапанча, 32 мм калибрдеги белгисиз курал, 15 бычак, жезден жасалган 2 кастет жана көп сандагы ок табылып алынды. Атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топту жоюу боюнча иш-чараларды жүргүзүп жатканын билдирди. Жазык кодексинин 248-беренесинин 1-бөлүгү боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган иштин негизинде Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топко каршы аракеттерди жүргүзүүдө. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда мыйзамдагы ууру аттыккан Камчыбек Көлбаевдин бөгөт чарасы каралат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармаганын 22 октябрда кабарлаган. 1-Май райондук сотунун чечими менен Көлбаев атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Бирок бөгөт чарасынын мөөнөтү аныкталган эмес. Көлбаевдин адвокаттары райондук соттун бул чечимине каршы арызданып, шаардык сотко кайрылышкан. Көлбаев кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп, 2014-жылы бошонуп чыккан. Бир сутка ичинде коронавирус жуктургандарга салыштырмалуу айыккандардын саны 147 адамга көп болгон. Бирок оору аныкталган учурлардын саны өлкөдө 60 миңден ашты. Өткөн суткада өлкөдө 400 кишиден коронавирус табылды. Ошол эле учурда 547 адам ооруну жеңип, үйлөрүнө чыгарылган. Вирустун күн санап өсүп жатканын адистер жарандардын санитардык нормаларды сактабаганы менен байланыштырышат. Барыңыздар, маска кийиңиздер, аралыкты сактаңыздар деп санитардык гигиеналык эрежелерди канчалык коомдук жайларга таркатып, жанагындай жүргүнчүлөрдүн арасында маршруткаларга жана ошондой эле эл көп баруучу жерлердин баарына таркатып чыкканыбыз менен өзүңүздөргө көргөндөй митингдер жана шайлоолордон эл масканы такпастан аралашып кеткенгеби, ошондон эле бир 10 күн өтпөстөн уже бизде оорулар көбөйө баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген маскасы жок жүргөндүктөн баары бири-бирине жугуп, аралыктарды, социалдык аралыкты сактабагандыктан ушул натыйжага жетип келди. Жана ошондой эле тойканаларда дагы тойлордун байма-бай күз мезгилине жараша боло баштагандан болду.
Президенти милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ош эли менен жолугушту. Бирок учурдагы кырдаал күч алып жатканда Жапаровдун эл чогултуусу туура болбой жаткандыгын ачык айткандардын саны өсүүдө. Айрымдар бүгүнкү күндөгү эл менен баарлашуусу эртеңки президенттик шайлоого болгон үгүт катары сыпатташууда. Бул боюнча сын пикирлер социалдык тармактарда ачык талкууга түшкөн. Өкмөт башчынын Ошко болгон сапары кезектеги материалда. Ош шаарында жана Ош облусунда бир күн ичинде 40тан ашуун жаран коронавирус илдетине чалдыккан. Күч алып жаткан илдетти эстен чыгарган эл башчысы Ош шаарында 4000 чукул жаран чогултуп, жолугушуу 2 сааттан ашуун убакытка созулду. Бирок бул жолугушууну президенттик шайлоого саясий күч топтоо максатында уюштурулуп жаткан деген пикирлер айтылууда. Эгер ал эртең президенттик шайлоого катыша турган болсо, бүгүн президенттик шайлоого катышуу жөнүндө ал арызын жаза элек да. Эгер жаза турган болсо, анда бүгүнкү кадам президенттик шайлоого карата өзүнүн саясий упай топтоосу деп билебиз. Могул балекет күчөп турган мезгилде элдин чогулуусу өз каалоосу менен чогулган жок. Муну бүгүн социалдык желелерден элдер жашыруун түрдө, башка түрдө айтып жатышат. Коомчулукта Жапаровдун катар тизилген кортежи да бүгүнкү күндө сынга кабылган. Бирок анын эл менен жолугушуусу бүгүнкү кырдаалга карабай туура багытта экенин да айтышат. Кырдаал кооптуу болгону менен башка өңүттөгү көйгөйлөрдү эл менен түз байланышуу аркылуу угууга аракеттенгени туура деп баалагандар да бар. Жерден элдин өзүнөн угайын деген максаты болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн Баткен бүгүн Ош шаарында, Ош областынын эли менен жолугуп аткан. Мен бир аз чекесин көрдүм, ошол карапайым элде деле мүмкүнчүлүк чоң болду. Анан бир ой келди, бүгүн Кыргызстан ошол мектептин катардагы мугалими болобу, же болбосо ошол айыл өкмөтүнүн жөнөкөй кызматкери болобу, теге милицияда иштеген, таможняда иштегендин баардыгы бүгүнкү коррупциялык системадан жабырк тарткандыгын мына ар бир суроодон көрсөк болот да. Жабыркаган элдин оюн президенттин милдетин аткаруушу түз угуп атат. Эгерде мына ушундан жыйынтык чыгара турган болсо, эртең бир мына биз айткан маселе ошол жетиптир, мындай жыйынтык чыгып атат деген бир ишенич пайда болсо, бир үмүт пайда болот. Бул убакка чейин болуп өткөн Жапаровдун Баткендеги эл менен болгон жолугушуусу да элдин сынына кабылган. Бүгүнкү күндө илдеттин көп санда жайылуусу Баткен аймагында болуп жаткандыгы көпчүлүккө маалым. Бул боюнча соц тармактарда коомчулук талкууга алышууда. Бул адамдын максаты эмне? Бири-бирине оору жуктуруу. Андай эмес дейли. Анда неге элди эч кандай аралыкты сактабай жыйып алган? Бирдик болсо саламаттык сактоо министрлигин асылабыз. Мынтип балык башынан сасып жатса не дейбиз? Баткендин эли да кызык экен. Жок, топтолбойбуз. Бизде оору күч, ден соолугубуз керек дебестен келишкен. Бул элге карата өтө начар жана кайдыгерлик мамиле аттың. 15 күндөн кийин Баткенде оорунун туу чокусу болот. Эч кандай санитардык нормалар жок. Стадиондо 2000 адам, алардын контакттары элестете бергиле. Баткен облусу боюнча техникалар менен миңдеген мекелчил партиясынын тарапташтарын ташып барышты. Жана буга чейин мамлекеттик органдардан чындык таппай, маселесин чече албай жүргөн бир канча инсан сөз сүйлөп, кайрылууга аракет кылышты. Бирок элди чогултууга тыюу салган мыйзамдарды одоно бузуп, мен каалагандай боло берет деген көмүскө формага өтө алышты. Тартип, принцип деген болуш керекпи? Ал эми Садыр Жапаров бүгүнкү күндөгү болуп жаткан жолугушууларды коронавирус илдетинен да маанилүү экендигин түшүндүрдү. Мындан улам Жапаровдун 2 күндөн берки эл менен жолугушуусу аталган көйгөйлөрдү чечүүгө туура багыт болоорун билдирет. Ковид оорусунан дагы коркунучтуу бизде 2 маселе бар. Биринчиси улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсү керек. Экинчиси чек ара маселеси. 2 өлкөнүн ортосунда тынчтык болуу керек. Мына ушул акыркы окуяларда ушул учурдан пайдаланып үчүнчү күчтөр дейбизби, же биздин эле ошо оппоненттер дейбизби, улуттар аралык жаңжал чыгарууга аракет жасады, дагы деле жасап жатат. Премьер-министр Садыр Жапаров 2 күндөн бери Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарын кыдырууда. 4 ноябрда Алабука районунун Көксерек жана Көкташ айыл аймактарынын эл менен жолугат. Андан соң Жапаровдун өлкөнүн түштүк аймагына болгон эл менен жолугушуусу жыйынтыкталат. Нурзада Сыдыкова, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюс. Өлкө аймагында коронавирус илдетине чалдыккандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Ооругандардын көпчүлүк бөлүгү Бишкек шаарында болсо, каза болгондор Баткен, Талас облустарында катталууда. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку 1 жумадан бери вирус жуктургандардын саны
түшелек. COVID-19 экинчи толкуну башталганына коронавирус менен ооруган адамдардын көбөйүп жатышына өлкөдөгү аш тойлор жана октябрь айындагы митингдер себеп болгонун билдиришүүдө. Элдер унутуп калды, масканы тагынбай коюшту, аралыкты сактабай коюшту, биринен бири жукпасын дегендей кылдырып, андай эле дезинфектанттарды дагы колдонбой коюшту да. Ушул негизги факторлор болуп туруп эсептелинет да. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб күнүгө Бишкек шаарындагы бош орундар боюнча маалымат таратууда. Белгилей кетсек, июль айынан тарта вирус менен ооругандардын саны көбөйүп, август айынын соңунда кескин түрдө азайган болчу. Өлүмдүн саны боюнча сентябрь айында 5 эле учур катталган болсо, октябрда 80ге чейин жетип кетти да. Бул деген 15-16 эсеге жогорулап кетти өлүмдүн саны боюнча. Жыл деле ушул грипп, ОРВИ, коронавирустар буга чейинкилер болуп келип аткандарын айтып атам мен. Ноябрь айларында кескин түрдө жогору көтөрүлчү, ошону менен жогору көтөрүлүп, бир аз толкун болуп, жогору ылдый болуп отуруп, анан февраль айынын акырында барып, марттарда барып ылдыйга түшүп кетчү эле да. Айта кетсек, октябрь айында катталган оорулардын саны сентябрь айына салыштырганда 4 эсе жогорулаган. Орто эсеп менен сентябрь айында оорулар 2700 болсо, октябрда 12000ден ашкан. Өлүмдүн саны болсо 15%га көбөйгөн. Буга чейин 12% гана бейтаптар ооруканаларда дарыланса, азыркы учурда 50% стационарларга жаткырылууга муктаж. Бул көпчүлүк бет капсыз, антисептик колдонбогондон жана адамдар менен жабык имараттарда байланышта болгонду билдирет. Айтат элем, ар бир үй бүлө өзү үчүн кам көрсө, бул илдетти баягы убакыт сааты келгенче кыйынчылыктар болушу мүмкүн, анан жеңип чыгарабыз деген ниетим бар да. Албетте менин дагы тааныштарым, туугандарым, кээ бир жакын адамдарыбыз дагы бул дүйнө менен кош айтышты ушул. Ар бир адам өзүнүн коопсуздугун өзү ойлонсо, баягы барлыгына жетиштүү маалымат жетип атат го дейм. Ар бир адамдын өзүнүн ичинде, ички дүйнөсүндө өзү үчүн камкордук көрүш үчүн деп ойлойм. Эң эле главный ушул эле эме болуп атат да, маска тагыныш керек, антисептик ала жүрүш керек, колунан башка эмне кылат, ар ким өзүн өзү коргош керек да, бирөөгө таянбайчы. Кыргызстанда дарылардын жана дем алдыруучу аппараттардын саны аз болгондуктан запаста турган дарылар болгону 8-9 миң гана адамга жетет. Андыктан Саламаттыкты сактоо министрлиги жарандарды мекендештердин жана өзүбүздүн коопсуздугубузга кайдыгер карабоого чакырат. Илья Санарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Пакистандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Тарик Ханды кабыл алып, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда Казакбаев өлкөдө саясий абалык турукташып, укуктук калкага кайтып келгени жөнүндө маалымат берди. Ошондой эле тышкы саясат мекемесинин башчысы чет өлкөлүк инвестициянын коопсуздугун мамлекеттик мыйзамдар аркылуу камсыз кылууга бардык чаралар көрүлөрүн билдирди. Мамлекеттик бажы кызматы ЯЭПтин аймагына мыйзамсыз ташылган автоунаалардан бюджетке 81,7 миллион сом түшпөй калганын аныктады. Бул туурасында органдын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, ЯЭПтин бажы аймагына товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып кирүү фактыларын табуу жана аларга бөгөт коюу боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында бажы кызматынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери мыйзамсыз ташып келинген 52 автоунааны аныкташты. Доллардын кыргыз сомуна карата курсу өйдөлөп кетишине ага суроо талап күчөгөнү себеп болууда. Бул тууралуу Улуттук банк маалымдады. Бул жолу доллар кымбаттап кетишинин негизги себептери деп суроо талап күчөгөнү сырьеолук товарлардын кымбатташы, коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизгени себеп болгону айтылды. 2 ноябрга карата Улуттук банк доллардын курсун 81 сом 80 тыйын деп аныктаган. Бирок акча алмаштыруучу жайларда сатуу курсу дээрлик 2 сомго жогорулап 83 сомго жетти. Бүгүн 3 ноябрга карата доллардын расмий курсу 81 сом 80 тыйын. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда доллар 12-13 сомго кымбаттады. Ошого жараша азык-түлүк жана башка товарлардын да баасы жогорулап кетти. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Туркиянын Измир шаарындагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 98 адамга жетсе, жабыркаган жарандардын саны
1000ге чукулдады. Венанын борборунда бир катар кол салууларды уюштурушту. Кол салуу болгон жерге жакын жүргөн бир адам ошол жерде каза болду. Американын ири шаарларында президенттик шайлоодон кийинки элдик толкундоолордон корккон ишкерлер дүкөндөрдүн жана коммерциялык ишканалардын эшик терезелерин тактай менен бекитип жатышат. Ал эми Грузиядагы оппозициялык партиялардын бири Европачыл Грузия 31 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын адилетсиз деп атап, шайлоонун экинчи айланпасына бойкот жарыялай турганын билдирди. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар туурасында алдыдагы материалда. Түркиянын Измир шаарында жер титирөөдөн каза болгондордун саны 98 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин 95 адам мерт кеткендиги айтылган. Жер силкинөөдөн 98 адам каза таап, жабыркаган 994 жарандын 847си ооруканадан чыгарылды деп айтылат маалыматта. Болжол менен 147 киши ооруканада дарыланууда. Измирде издөө куткаруу иш-чаралары уланууда. Эскерте кетсек, Түркиянын батышында 30 октябрда күчү 6,6 балга жеткен жер силкинөө болгон. Экинчи ноябрдын кечинде белгисиз адамдардын тобу Венанын борборунда бир катар кол салууларды уюштурду. Кол салуу болгон жерге жакын жүргөн бир адам ошол жерде каза болду. Бир жабырлануучу ооруканада көз жумду. Дагы 15 адам жаракат алган айтылууда. Кол салгандардын бири өлтүрүлүп, калгандары качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Вена бийлиги бул окуяны теракт деп атады. Азырынча кылмышкерлердин жүйөлөрү, так саны жана ким экендиги белгисиз. Бийлик маалыматтарды ачыкка чыгаруудан баш тартты. Анткени аларды кармоо операциясы жүрүп жатат. Венанын жашоочуларына үйдө отурууга тапшырма берилди. Австриянын канцлери Себастьян Курц операциядагы бир нече саатка созулаарын айтып, жарандарды эртең менен эшикке чыгаардан мурун акыркы жаңылыктар менен таанышууга үндөдү. Күбөлөр кеминде 50 жолу ок атылганын билдиришүүдө. Вена полициясы шаар борборунда ири операция жарыялады. АКШнын ири шаарларында президенттик шайлоодон кийинки элдик толкундоолордон корккон ишкерлер дүкөндөрдүн жана коммерциялык ишканалардын эшик терезелерин тактай менен бекитип жатышат. Бул тууралуу CNN маалымдады. Өзгөчө Вашингтон шаарындагы Ак үйдүн аймагында жана Нью-Йорктун борбордук көчөлөрүндөгү кафе, ресторандар, дүкөндөр жана сулуулук салондору даярдык көрүүдө. Президенттик шайлоодон кийинки толкундоолордон коркуп ушунчалык бекинип алган имараттарды көрөм деп эч качан ойлогон эмесмин. Азыр Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес жана башка шаарларда ушундай көрүнүш. Жүрөк ооруйт деп өзүнүн Twitter баракчасына журналист Вольф Блицер жазды. Нью-Йорктогу Трамп Тауэр имаратынын тегерек четин 2 катар темир менен тосуп кире беришинде куралчан полиция кызматкерлери нөөмөттө турат. Эске салсак, бүгүн 3 ноябрда АКШда президенттик шайлоо болуп жатат. Негизги таймаш учурдагы президент Дональд Трамп менен мурдагы вице-президент Джо Байден ортосунда болууда. Грузиядагы оппозициялык партиялардын бири Европачыл Грузия 31 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын адилетсиз деп атап, шайлоонун экинчи айланпасына бойкот жарыялай турганын билдирди. Партиянын лидери Давид Бакрадзе 2 ноябрда журналисттерге парламенттик шайлоо эркин жана калыс өткөн жок деп айтты. Буга добуш берүүнүн жыйынтыгында экинчи болгону жарыяланган ири оппозициячыл партия Бирдиктүү улуттук кыймыл шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялаган. Оппозициячыл күчтөр Грузия 8 ноябрда ири нааразылык акциясын өткөрүүнү пландап жатышат. Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, олигарх Бензини Иваншвили түзгөн бийликтеги Грузин кыялы партиясы добуштардын 48,15%, Бирдиктүү улуттук кыймыл кирген оппозициячыл блок 24,4%, ал эми Европачыл Грузия партиясы 3,78% добуш алганы кабарланган. Мындан сырткары дагы 6 партия парламентке келүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн 1% босогондон өткөн. Бул рет Грузияда шайлоо жаңы система менен өттү. Ага ылайык парламенттеги 150 мандаттын 120сы партиялык тизме менен, ал эми калган 30 депутат 1 мандаттуу округтан келет. Булардын ичинен 15 округта добуш берүүнүн экинчи айланпасы өткөнү жатат.
Казакстан коронавирустун кайрадан күч алганына байланыштуу өлкөгө кирип чыгуу шарттарын катаалдат. Биринчиден, Казакстанда туруктуу жашаган жана казак жаранынын үй бүлө мүчөсү болуп эсептелген чет элдиктер 90 күндүн ичинде мамлекеттик чыгарадан бир гана жолу өтө алат. Экинчиден, 57 мамлекетке визасыз режим 2021 жылдын 1-майына чейин токтотулду. Мындан тышкары Индия жана Кытайдан келе жаткан кишилер Казакстанды эми транзиттик өлкө катары колдоно албайт. Ошондой эле Туркия жана Казакстандын ортосундагы аба каттамдарынын саны кескин кыскартылат. Акыркы маалыматтарга караганда, коңшу өлкөдө коронавируска кабылгандардын саны 113 миңден ашты. Манасчы Төлөт Сыдыков Алатоо аянтында тынбай манас айтып, Гиннестин рекордтор китебине кирүүнү көздөдү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Манасчы өзү билдирди. Анын айтымында иш-чара 12 ноябрь күнү эртең мененки саат 9:00 башталат. Манасчы өз сөзүндө муну менен элди ынтымакка, биримдикке чакыргыбыз келди. Ошондой эле негизги максатыбыз Гиннестин рекордтор китебине кирүү. Буга чейин манасты 12-13 саат тынбай айтып жүргөм. Мында дагы демдин жетишинче, алдын келишинче узак убакытка чейин айтканга аракет кылам. Бул иш-чаранын өзгөчөлүгү манасты эс албай, тамактанбай, ордумдан жылбай айтам. Ошонусу менен рекордтор китебине катталат деп билдирди. Ал калоочулардын бардыгы аянтка келип манас укса болорун айтты. Ошондой эле өлкөдө буга чейин мындай иш-чара болбогонун белгиледи. Эми аз камсыз болгон жалгыз бой энелер үйлүү болушат. Мындай саамалык Алай районунда ишке ашууда. Аталган райондун Гүлчө айыл өкмөтүндө социалдык шаарча түптөлүүдө. Жалпысынан 16 үй тургузулуп, азыркы учурда ички жана сырткы оңдоп, түзөө иштери кызуу жүрүп жаткан кези. Шаарчада атайын балдар аянтчасы да болот. Курулуп жаткан ар бир үйгө орточо эсеп менен 2 миллион акча каражаты жумшалган. Ош облусунун Алай районуна караштуу Гүлчө айыл өкмөтүндө социалдык шаарча түптөлүүдө. Бул жерде негизи 6 үйдүн ичи шыбалып, тамы жабылып, кийинки процесске даяр. Ал эми калган 10 үйдүн дубалы тургузулуп, тамын жабуу жана ичи сыртын шуу аракеттери көрүлүүдө. Суук түшкөнүнө карабай иш ыргагы кызуу. Анткени үйлөрдү жыл аягына чейин бүткөрүп, пайдаланууга берүү пландалган. Жакшылап дагы караштырып көрүшүңүздөр керек. Сунушуңузду айтам. Biraz için çıkmay turapmын патология. Жок, бул жагына сөз жок. Мен мунага сөзүңүзгө кошулабыз. Сразу эң туура айтып киши. Айрыкча муну эле туура айтасың. Буту болду, чечип бере турган. Анан дароо эле эшиктен кирип Долбоор Асаф уюму тарабынан каржыланып, үйдүн ар бирине 2 миллион сомдон ашык акча коротулат. Тамдар заманбап түрдө салынып, 4 бөлмөдөн турат. Ар бир үйдө өзүнчө жылуулук системасы болот. Андан сырткары азык-түлүк дүкөнү салынып, балдар ойночу атайын футболдук аянтча да курулат. Бул үйлөр ошол баягы турмуш шарты оор, ошо үй бүлөлөргө ошолорго берилет. Биз июнь айында баштаганбыз. Өз ноябрга бүтүшүбүз керек болчу. Мына баарыңыздарга белгилүү болгондой, ошо пандемия бизге таасир этти. Кудай буйрса тез күндөрү бүтөбүз. Жалпысынан аймакта 100 үй бүлө турак жайга муктаж. Жергиликтүү бийликтин демилгеси менен аткарылып жаткан калктын аярылуу катмарына колдоо көрсөтүү, турак жай жана башка социалдык объекттер менен камсыздоо аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашырылууда. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен да көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлүүдө. Мен сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.